WhatsApp мессенджеринде лифттин ичинде электроскутердин аккумулятору күйүп, адамдар жаракат алганы тууралуу видео тарап жатат. Окуя качан, каякта жана кандай шарттар тартылганы белгисиз. Чекит медиа бул маалыматты текшерип көрдү. Видеодо көрүнүп тургандай адам колуна аккумуляторду көтөрүп лифттин ичинде киргенде жарылып кеткен. Билдирүүдө кимде электрондук скутерлер бар, алар менен кире беришке жана айрыкча лифтке кирбеңиз. Сиздин коопсуздугуңуз үчүн эркек киши электрондук велосипеддин аккумулятору менен лифтке кирди. Лифт жабылганда электр батареясы лифтти магниттик таалага айландырган. Этият болуңуз, үй бүлөңүз жана досторуңуз менен бөлүшүңүз деп айтылат. Видеону Google издөө системасы аркылуу текшергенибизде окуя 2021-жылы 8 октябрда Кытайдын Чэнду шаарында болгонун биле алдык. Анда лифттин ичине адам электровелосипеддин аккумуляторун алып кирген учурда ал жарылып өрт чыккан. Бул окуя тууралуу Кытайдагы бир нече басылма жазган. Маалыматка ылайык, лифттин ичинде 5 адам болгон жана алар ар кандай жаракаттарды алышкан. Жабыркагандардын арасында 5 айлык ымыркай дагы болгону белгиленген. Бул окуядан кийин Кытай прокуратурасы кылмыш ишин козгогон. Мындан тышкары өрттүн келип чыгуу себеби боюнча экспертиза жүргүзүлгөн. Анда күйүп кеткен электровелосипеддин аккумулятору экендиги жана ал атайын электровелосипед чогултуучу ишканада эмес, жеке колдон чогултулгандыгы жана ал колдон колго сатылгандыгы аныкталган. Анда чогултулган аккумулятордун тетиктери эски аккумулятордуку болгондуктан өрт чыккандыгы айтылат. Ал эми жарылган аккумулятор магниттик батареяга айландыргандыгы тууралуу айтылган эмес. Шанхай бийлиги электрондук велосипеддин батарейкаларын имараттын ичине алып келүүгө жана жеке жактар тарабынан электрондук велосипеддерди чогултууга тыюу салган. Жыйынтык жалган, аккумулятордун жарылуусу магниттик талаадан келип чыккан деген маалымат чындыкка дал келбейт. Окуя Кыргызстанда катталган эмес.